Иса Машаякты таануу жана андан ырахат алуу. Джон Пайпер. 2-бөлүм. Иса Кудайдын даңкы. Иса Машаяктын кудайлык табияты. Чындыкты силерге чындыкты айтып коеюн. Мен Ыбрайымдан мурун эле бар болчумун. Жакан 8-бап 58-аят. Эң башында сөз бар болгон. Сөз Кудайда болгон жана сөз Кудай болгон. Жакан 1-бап 1-аят. Анткени Машаякта Кудайдын табияты толугу менен жашайт. Колостуктар 2-бап 9-аят. Машаяк бизге көңүл буруп, биздин баркыбызды билүү үчүн жашайт. Тескерисинче, биз анын баркын таанып билип, андан ырахат алуу үчүн жашайбыз. Бул китепте айтайын деген оюм мындай: Машаяктын даңкын таанып билүү башка бир нерсеге жетүү үчүн каражат эмес, акыркы максат болуп саналат. Машаяк биз байлыкка же ден соолукка ээ болуп калышыбыз үчүн даңкка ээ эмес. Биз бай болобузбу же кедей болобузбу, оорлуу болобузбу же соо болобузбу, баарыбыз анын өзүнөн канааттануу алышыбыз үчүн ал даңкка ээ. Машаякты даңктуу кылып турган нерсе жана анын башка өзгөчөлүктөрүнүн пайдабалы болуп саналган биринчи артыкчылыгы бул анын жөн эле түбөлүк жашаганы. Эгерде биз жөн эле ушул нерсе жөнүндө тиешелүү деңгээлде ой жүгүртө турган болсок, кеме сыяктуу аяк бияка чайпалган жаныбыз укмуш тең салмактуулукка ээ болот. Бар болуунун өзү эле эң чоң табышмак болсо керек. Жашоонун абсолюттук түрдө бар болгонун элестетип көрүңүз. Мындай болушу үчүн эч качан жаралбаган бир нерсе болушу керек. Убакытта артка кайтып, сансыз кылымдарды басып өтсөк да, эч нерсе болбогон убакка такыр жетпейбиз. Бирөө биринчи, баштан бери эле жана дайыма бар болуу артыкчылыгына ээ. Ал эч качан пайда болгон эмес же жаралган эмес. Ал жөн эле бар болгон. Мындай жалгыз жана абсолюттук даңкка ким ээ? Жооп: бул дүйнөгө Назареттик Иса катары таанымал болуп калган Машаяк. Ыйык жазууда эң акыркы китепти жазган Жакан чечүүчү эң маанилүү бир аян алган. Ал Кудай жөнүндө мындай дейт: азыр бар болуп турган, башынан бери эле бар болгон жана келе жаткан, бардыгын кармап туруучу Теңир мындай дейт: мен Альфамын жана Омегамын, башымын жана аягымын. Аян 1-бап 8-аят. Бул сөздөрдү Машаяк эмес, кудуреттүү Кудай айтып жатат. Ал өзүн грек алфавитиндеги биринчи жана акыркы тамгалар менен Альфа жана Омега деп атайт. Грек алфавитинде альфа тамгасынан мурун турган нерсе жөнүндө сөз кылуу мүмкүн эмес. Бул тамгадан мурун эч нерсе жок. Омега тамгасынан кийин да эч нерсе жок. Кудай жана реалдуулук, же башкача айтканда бар болуучулук жөнүндө да ушундай десек болот. Кудайдан мурун болгон жана Кудайдан кийин болгон эч нерсе жок. Биз убакытта артка канчалык алыс барбайлы, же келечекке канчалык алыс барбайлы, ал дайыма бар болот. Ал абсолюттук реалдуулук. Ал абсолюттуу түрдө бар болгон, убакыт сыяктуу эч бир шарт менен чектелбеген Кудай. Анын баарынан мурун жана дайыма бар болуу артыкчылыгы бар. Ушундай жападан жалгыз даңк ага гана тиешелүү. Байыркы келишимдеги Кудайдын Жахаба же Яхве деген ысымынын негизги маңызы ушундай. Бул ысым болуу деген этиш сөздөн келип чыккан. Муса Кудайдын атын сураганда Кудай ага: мен бар болуп туруучумун, Жахабамын, Ысрайыл уулдарына мени силерге бар болуп туруучу өзү жиберди деп жооп берген. Чыгуу 3-бап 14-аят. Кудай Ышаянын китебинде ушул
бар болуп туруучу деген ысым абсолюттук жана түбөлүктүү реалдуулукту билдирээрин түшүндүрүп берет. Мен аны бул мен экенимди билишиңер үчүн, мага ишенишиңер үчүн, түшүнүшүңөр үчүн тандап алгам. Менден мурун Кудай болгон эмес, менден кийин да болбойт. Ышая 43-бап 10-аят. Бар болуп туруучу бул абсолюттук түрдө биринчи жана акыркы болуу. Андан мурун же андан кийин эч нерсе жок. Ал өзү гана бар. Кудай муну Ышая аркылуу ачык айтат. Теңир Ысрайылдын падышасы, анын кун төлөп куткаруучусу Себойот теңир мындай дейт. Биринчи да менмин, акыркы да менмин. Менден башка Кудай жок. Ышая 44-бап 6-аят. Ышаянын 48-бап 12-аятында да кайра айтат. Жакып, мен чакырып алган Ысрайыл, мага кулак сал. Мен ошол эле теңирмин. Биринчи да менмин, акыркы да менмин. Анын аты Жахаба. Башкача айтканда, абсолюттук түрдө жок болгус, жок кылынгыс болуп жана түбөлүккө бар болуп турган бирөө. Ал эч нерсе жок болгон кезден бери эле дайыма бар болгон зат катары кайталангыс, кадыр баркка жана өзгөчө даңкка ээ. Андан узак жашаган да эч ким болбойт. Кудай болуу деген ушуну билдирет. Анда мунун бизге Назареттик Ыйса деген ат менен белгилүү болгон Машаякка кандай тиешеси бар? Бардык жагынан тиешеси бар. Элчи Жакан өзүнүн аянынын аягына жакын Машаяктын төмөнкүдөй дегенин айтат. Мына, мен жакында келем. Ар бир адамга иштерине жараша бере турган сыйлыгымды ала келем. Мен альфамын жана омегамын. Биринчимин жана акыркымын. Башымын жана аягымын. Мен Ыйса ушуну силерге жыйындарда күбөлөндүрүшү үчүн өзүмдүн периштемди жибердим. Аян 22-бап 12, 13 жана 16-аяттар. Бул сөздөрдү Кудай ата эмес, Машаяк айтып жатат. Бирок эки нерсе, альфа жана омега боло албайт. Ал үчүн экөөсү бир болушу керек. Эки нерсе абсолюттук түрдө биринчи жана акыркы боло албайт. Бул үчүн экөөсү бир болушу керек. Бирок өзүн Ыйса деп атаган Машаяк өзүнө кудуреттүү Кудайга таандык болгон кадыр баркты жана даңкты ыйгарып жатат. Ал тургай Машаяк Кудайдын бар болуп туруучу деген өзгөчө даңктуу ысымын да өзүнө карата колдонгон. Ыйса аларга: чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Мен Ыбрайымда мурун эле бар болчумун. Башкача айтканда, Ыбрайым болгонго чейин эле мен бар болуп туруучумун деди. Жакан 8-бап 58-аят. Жердеги өмүрүнүн аягына жакындаганда да ал мындай деген. Мен бул сөздү силерге аткарыла электе эле айтып жатам. Аткарылгандан кийин ошол мен экендигиме ишенип каласыңар. Жакан 13-бап 19-аят. Жана Жакан 8-бап 24-аят. Адам өзү жөнүндө мындан чоң сөздөрдү айта албайт. Бул же чындык, же Кудайга акарат кылгандык. Машаяк же Кудай болгон, же кудайсыз адам болгон. Жакан анын ким экенин билген. Эң башында сөз бар болгон. Сөз Кудайда болгон жана сөз Кудай болгон. Сөз адам болуп, биз менен жашап турду. Биз анын даңкын, атанын жалгыз уулунун даңкын көрдүк. Жакан 1-бап 1-аят жана 14-аят. Ыйса Машаяк, сөз, качандыр бир убакта жаратылган эмес. Түбөлүктөн бери бар болгон. Демек, кеп эки Кудай жөнүндө эмес, бир Кудайдын эки инсандыгы жөнүндө, негизинен бир Кудай болгон ата жана уул жөнүндө болуп жатат. Өзүбүз билгендей, бул улуу сыр болуп калат. Бирок Кудай бизге өзүн ушундай ачып берген. Элчи Павыл да Машаяк өзгөчө даңкка ээ болгонун билген. Павыл айткандай, адам кейпин кийип келген Машаяк
бардыгынан жогору туруп, бардыгын бийлеген Кудай. Римдиктер 9-бап 5-аят. Бирок Кудайлык табияты болсо да, ал Кудайга тең болууга жармашпады. Баш тартып бүт нерседен эрки менен кул кейпин кийип адам болуп келди. Филиппиялыктар 2-бап 6-7 аяттар. Ошондуктан Машаякта Кудайдын табияты толугу менен жашайт. Колостуктар 2-бап 9-аят жана 1-бап 19-аят. Эми биз Машаякчылар жөнөкөй адам эмес, улуу Кудайыбыз жана куткаруучубуз Ыйса Машаяк зор салтанат менен көрүнүп келе турган даңазалуу күндү күтүп жашап жатабыз. Тит 2-бап 13-аят жана 2 Петр 1-бап 1-аят. Мына ушул себептен еврейлерге жазылган каттын автору бардык периштелер Машаякка табынаарын тайманбастык менен айтат. Машаяк Кудайга табынган периштелердин башчысы эмес. Анын өзүнө бардык периштелер Кудайга табынгандай табынышат. Бул гана эмес, Кудай тун уулун ушул дүйнөгө жөнөтүп жатып, периштелеримдин баары ага таазим кылышсын деген. Еврейлер 1-бап 6-аят. Себеби ал бар болуп турган нерселердин баарынын жаратуучусу жана Кудайы. Ал эми уул жөнүндө мындай деп айтылат: О Кудай, сенин тактың түбөлүктүү. Сен теңир, адегенде жерди негиздегенсиң. Асманды да сенин колдоруң жараткан. Еврейлер 1-бап 8 жана 10 аяттар. Ата өзүнүн уулунун кудайлык табияты жөнүндө ушундай күбөлөндүрөт. Уул теңирдин даңкын чагылдырып турат. Ал анын табиятынын толук көчүрмөсү. Ал өз сөзүнүн күчү менен бардык нерсени кармап турат. Еврейлер 1-бап 3-аят. Ыйса Машаяк ааламдын жаратуучусу. Ыйса Машаяк альфа жана омега, биринчи жана акыркы. Ыйса Машаяктын инсандыгы эч качан жаратылган эмес. Ал абсолюттук реалдуулук. Ал эч кимде жок кадыр-баркка ээ. Ал биринчи жана дайыма бар болгон бирөө катары өзгөчө даңкка ээ. Ал эч качан пайда болгон эмес. Ал түбөлүктөн бери эле бар болгон. Ата өзүнүн даңкын чагылдырып турган жана дал өзүнүкүндөй табиятка ээ болгон уулунан түбөлүктөн бери эле кубаныч алып келген. Еврейлер 1-бап 3-аят. Биздин куткарылуубуздун максаты ушул даңкты көрүү жана андан ырахат алуу. Ата, сенин мага бергендериң да мен болгон жерде мени менен бирге болушун жана мага берген даңкыңды көрүшүн каалайм. Анткени сен мени дүйнө жаратыла электе эле сүйчүсүң. Жакан 17-бап 24-аят. Биз түбөлүккө ушул даңкка бөлөнүп, ырахат алыш үчүн жаратылганбыз жана куткарылганбыз. Сыйынуу. Түбөлүктүү атабыз. Сенин башталышың эч качан болгон эмес. Сенин аягың эч качан болбойт. Сен альфа жана омегасың. Биз ушуга ишенебиз. Себеби муну бизге сен ачып бердиң. Ыйса Машаяк сенин түбөлүктүү, кудайлык табиятка ээ болгон, жаратылбаган, дайыма бар болгон уулуң экенин көрүп билип калсын деп көздөрүбүздү ачканың үчүн биздин жүрөктөрүбүз ыраазычылыкка толуп сүйүнөт. О ата, сен жана уулуң бир кудайсың. Мындай улуу чындыктарды оозубузга алганыбызда өзүбүздүн орунсуз жана маңызсыз сөздөрүбүз менен сенин атыңды булгап албасак экен деп титиреп коркобуз. Бирок биз бул жөнүндө сүйлөшүбүз керек. Себеби сени даңкташыбыз керек. Унчукпай койсок уят болмокпуз жана таштар биздин ордубузга сүйлөп кирмек. Сен өзүң жараткан бул дүйнөдө өзүңө татыктуу болгон алкышка ээ болушуң керек. Биз сага ыраазычылык билдиришибиз керек. Себеби сен бизге уулуң Ыйса Машаяктын даңкын көргөнгө жана андан даам татканга мүмкүнчүлүк бердиң. О, аны таанып билүү канчалык укмуш. Ата, биз аны таанып билүүнү эңсейбиз.
машаяк жөнүндөгү пас ойлорубузду биздин акылыбыздан жогото көр. Биздин жандарыбызды машаяктын рухуна жана анын улуулугуна толтура көр. Анда сен өзүң жөнүндө бизге эмнелерди ачып берген болсоң, ошонун баарына канааттануу алуу жөндөмүбүздү арттыра көр. Дене жана кан жөндөмсүз болгон деңгээлде бизге машаякты ачып бере көр. Өзүңдүн уулуңдун чексиз даңкынын чындыгы жана ажайыбы менен биздин акылыбызды жана жүрөгүбүздү толук ээлеп ала көр. Байбы же кедейби, дени сакпы же оорулуубу кандай болсок да, бизди ал аркылуу өзгөртүп, бул дүйнөдө анын улуулугун чагылдырган адамдарга айланта көр. Ыйсанын ысымынан сыйынабыз. Амин.